Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Сиздерге «Жоголгон миллион» чыгармасынын 8-бөлүмүн сунуштайм. Автору Каныбек Кыргызбаев. Өз ою менен алып урушкан Алишер Батиринен 2 күн эч жакка чыкпады. Ойлогон оюнан башы чыдатпай ооруп, төшөктүн үстүндө шыпты тиктеп көпкө кыймылсыз жатты. Эми эмне болот? Абыш далил чогултуп, Акбарага ишенип, мени осол кылып, өзүмө сындырса кантем? А мен чынында ошондой болгондугун кантип далилдейм? Деп түркүн ойлор мээсинен кетпей койду. Сакал муруту өсүп, экеле күндө жүдөп чачы агарып кеткенсиди. Кой, жата бергеним болбос. Ар бир иштин эртеси жакшы. Эмне болсо да бара көрөрмүн деп туруп, сууга жуунуп, сакал мурутун алды. Куралындагы бир сыйра текшерип алды да бел жагына шымына кыстарып, домпоюп көрүнбөс үчүн жеңи жок кемзир кийип алды. О жараткан Алла, өзүң колдой көр, деп тиленип, ичинен дуа айтып бата кылды. Чайканага жакындаганда эле Камилжандын машинасы көрүндү. Машинага жакындаганда ар жактан Камилжан чыга келди да: «Ассалому алейкум, мага келатасызбы?» деп алдынан тосуп чыкты. Акбар дайындаган го, деп ойлоп Алишер баш ийгеди эле: «Жүрүңүз анда», деп машинасынын эшигин ачты. Алишер жол катары сүйлөбөй эле баратты. Камилжан сөзгө тартып, 1-2 суроо берди эле жооп берип кайра унчукпай койду. Сөз чыкпаган соң Камилжан дагы унчукпай калды. Алишер эмне болуп кетер экен деп ою оңго, санаасы санга бөлүнүп жаткан учур эле. Чымындын үнү жакпай жаткандыктан Камилжандын сөздөрүн кулагынын сыртынан кетирди. Акбардын үйүнө келип токтогон машина сигналын берип, үй ээсинин чыгуусун күтүп калды. Бир аздан соң аялы менен ээрчишип чыккан Акбарды аялы менен кайым айтышып келатканын көрүштү. «Эми каяка барасың дүң бергенде? Ушу сен жөн жүрбөс болдуң да, дагы бирөөнү шорлоткону баратасыңбы?» деп аялы наалып аркасынан сүйлөп келатат. «Жөн жай эле, бир жакка барып келебиз. Кир үйгө, катын, эркектердин ишине аралашпа». «Ооба, аралашпа деп коюп эле бир нерсенин ичинен чыгасың. Жашың да бир топко келип калды. Эми тыйылып жай турмуш куруп жашасаң болбойбу?» Болду, уктум. Макул, келем азыр. Кирем үйгө», деп аялына сүйлөдү да машина жакка басты. Машинадан Камилжан менен Алишер чыгышып, алдынан тосуп кол берип учурашып калышты. «Эмне, даярсыңбы?» деди Акбар Алишерге карап. «Ооба, бир чечимге келдим». «Макул, кеттик анда». Машинага баары отурушуп, буруп келген жагына жөнөп кетти. Акбардын аялы машинанын кеткенин карап туруп: «Качан оңолот билбейм. Бир балекеттин ичинен чыкпаса экен деп корком», деп үйүнө кирип дарбазасын бекитип алды. Бир топко дээре унчукпастан жүрүп отурушту. Тынчтыкты биринчи болуп Акбар бузду. «Алишер, мени кара. Сен барганда унчукпагын. Бирөөбүз гана сүйлөйлү. Мен ар жагынан суроо берип, засепкага илинтирейин. Эгер чындап эле акчаны ошол алган болсо, түз жооп бере албай тайсалдайт. Шашканынан өзүн сатып коет. Бир сөздөн илинсе эле болду. Демек күнөөлүү ошол. Эгер чындап эле акчаны өзү таап, ушул даражага жеткен болсо, анда коркпой, далили менен сүйлөйт». «Түшүндүм», деди Алишер Акбарды кунт коюп угуп туруп. Дагы бир аз убакыттан кийин айыл аралап келатышты. Алишер үңүлүп сыртка карап келатып, бир маалда: «Ушул жер, токтот», деди. Машина токтоп, Акбар шашпай түштү да дүкөнгө карай басты. Дүкөндүн жарыгы күйүп турган экен. Демек, ичинде соода кылып жаткан бирөө бар. Алишер менен Акбар дүкөнгө карай басышты эле, артынан Камилжан дагы ээрчип алды. Акбар аны «Неге келатасың?» деп айтмакка ага карады да, кайра ал оюнан кайтып: «Мейличи, адам саны көп болсо сестенер», деп тим койду. Алдыда Акбар, анан Алишер, Камилжан болуп туура эле эшикти ачып сүзүп кирип барышты. Дүкөндө адатынча Абыш телевизор көрүп олтуруптур. Буларды келет деп күтүп жаткандай көрүп эле ордунан тура калды. Эч ким сүйлөгөн жок. Бири-бирин караганы менен саламдашкан да жок. Бир гана бири-бирин жек көргөн көз караш менен карашып турду. Акбар дүкөндү айланта карап, ар нерсени кармалап алчу адамдан бешбетер көрүп жүрөт. Алишер менен Камилжан Акбарды тиктеп, качан баштайт деп карап турушат.
Абыш болсо үчөөнү тиктеп ал деле жалдырап буларды карайт. Буларга караганда сүрдүү көрүнгөн Акбардан чындап эле сестене түшкөнү байкалып турду. Дүкөндө жымжырттык өкүм сүрдү. Акыры Абыш чыдабай кетти көрүнөт. Алишер, мен сага өткөндө чыным айткам. Мен эч кандай сенин акчаңы көргөн эмесмин. Кайсы акча? Деп Акбар бери басып келди. Абыш бул күтүлбөгөн суроону угуп далдырап калды. Анан эмне келдиңер? Деди Абыш баарын айланта карап. Сага саламдыбай алып келдик, деди Акбар. Анын айтканын эч ким түшүнбөй калды. Абыш Акбарды тигиле карап туруп, кимден? Деп жиберди. Мүрзөчү чалдан. Мүрзөчү чалдан? Деп кайра сурады Абыш. Кеп эмне жөнүндө болуп жатканына түшүнбөй. Ооба, сен ага эч кимге айтпа деп акча берген турбайсыңбы? Эч кимге акча берген эмесмин. Тааныбайм ал мүрзөчү чалыңарды, деп корс этти. Сөзгө сынып бараткандай муундары билинер билинбес титирегенсип баратты. Ал киши баарын айтып берди. Сен бул кишинин апасынын бейтин чукулап жатканын көргөн экен. Мен эч качан бирөөнүн мүрзөсүн чукулаган эмесмин. Анан акчаны каяктан алдың эле? Деп суроону кабыргасынан берип, Абышты оңтойсуз абалга такады. Кайсы акча? Деп кыйкырып жибергенин өзү да билбей калды. Бара-бара Абыш сөздөн алдырып ачуулана баштаган эле. Миллиончу? Сен мүрзөдөн чукуп алган миллион. Мен эч кандай мүрзөдөн акча чукуп алган эмесмин. Ал жалаа менен мен 6 жыл отуруп чыкканмын. Бул иш алда качан эле жабылган иш. Эмне? 6 жылда унутуп калышат дедиңби? Алишер, биздин сөз бүтпөдү беле? Бул кишини эмне ээрчитип келдиң? Абыш, мен сага келем дедим беле? Өзүңдү күбөлөндүрүүчү далилиң гана, деди Алишер. Сен кежирленбей, болгонун болгондой айт. Антип тымызын уурлук кылганды кырыса дейт. Же кырысасыңбы? Деп Акбар Абышка жакын келип көзүнө тигилди. Абыштын илектери билинер билинбес болуп титиреп туруптур. Аны Акбар байкап калып, алаканы менен Абышты жаагына акырын чаап койду да: Коркпо, биз сага тийбейбиз, деди. Абыш Акбардын сүрүнөн чындап эле корко баштаган эле. Эмесе мындай, деди Акбар Абышка. Сен уурдабасаң, мынча байлыкты кайдан алдың? Же чоң атаңан калган мурас бар беле? Сен эмне тергөөчүсүңбү? Кайдан алганымды сага айткыдай сен ким элең? Сен общактын разборуна катыша элек окшойсуң. Бирөөлөр өз өмүрүн тобокелчиликке салып алып чыккан акчасын. Сен катып алсаң, сага сурак кылган адам чыкпай калмак беле? Алган акчаңды түгөлдөп ордуна коесуң. Бул бир. Канча жыл акчаны иштетсең, ошончо жыл пайызын кошо төлөйсүң. Бул 2. Ал эми 3-чүдөн мен нервими коротконуң үчүн, кежирленип танып, сөз укпаганың үчүн ага да акча төлөйсүң. Абыш эми чындап титирей баштады. Бирок билгизбегенге аракет кыла баштады. Эгер ушуну аткарбасаң, үй жайыңан, дүкөнүңүн күлүн чогултуп каласың. Мен түшүнүктүү эле айттымбы? Деди, үнүн бир аз катуураак чыгарып. Абыштын өңү бозоруп, эмне деп сүйлөөрүн билбей калды. Эми кантип кутулуунун айласын таппай оюна куралы түштү. Аны октоп даярдап койбоду беле? Эгер иш тетирине айланып баратса, курал менен коркутам деп алып келбеди беле? Эсиңе жара чыккыр деп, ичинен өзүн өзү тилдеп алды. Эми байкатпай куралын сууруп чыгып, тигилерди кууп чыгыш керек. Керек болсо бутуна да атып салам, деп жатты бир ою. Акбар дагы эле сүйлөп жатты. Анда да эсиңе келбесең, аялыңан, балдарыңан айрылышың мүмкүн. Ушул сөз чучугуна тийип кетти көрүнөт, күтүлбөгөн жерден. Жоголгула! Мен азыр силерге көрсөтөм, деп столунун астындагы куралын тездик менен алып Акбарга кезеди. Мындайды күтпөгөн Акбар Абыштын колунан мылтыгын сууруп алууга умтулуп алдыга жөнөдү эле, тарс деген үн чыгып, Акбар артка сендиректеп кетти. Жедиң, акмак! Деп ачуу кыйкырык салды Акбар. Абыш экинчи окту салууга аракеттенип жатканда, тапанчанын огу удама-удаа 2 жолу атылды.
Алишер Абыштын курал сууруп чыкканын көрөр замат эле тапанчасын алып чыккан эле. Абыштын экинчи огун салууга үлгүртпөй жерге сулатты. Камилжан Абыштын курал сууруп чыкканын көргөндө эле деп кыйкырып, коркконунан артка качып, тизилип турган суусундуктар менен арактарга урунуп качып жөнөгөн эле. Тизилип турган арактар менен суусундуктар биринин артынан бири жерге кулап талкаланып, шерелер сынып ичиндеги арактар төгүлүп калды. Акбар, Акбар, тирүүсүңбү? Деди Алишер жерде жаткан Акбарга үңүлүп. Ооба, жедиңер акмактар, деди он топ. Алишер Абышты келип караса, эки көзү тостоюп, жаны чыгып баратыптыр. Кан жайпап, ок кайсыл жерине тийгени да билинбейт. Акбардын көкүрөгүнө тийсе керек, көкүрөгүн кармаган боюнча он топ жатат. Камилжан! Деп Алишер бакырды эле, бурч жактан үнү угулгансыды. Камилжан дагы эле коркконунан бурчка тыгылып бекинип отурган болчу. Камилжан, бери бас! Деп дагы кыйкырды Алишер. Дагы деле атышуу болуп жаткандай аңдып эңкейип келген Камилжан Акбарды көрүп көзү чанагынан чыгып кетти. Акбар аке, эмне болду сизге? Деп жиберди. Өмүрүндө кан көрбөгөн Камилжан бир эмес эки адамдын канжалап жатканын көрүп жүрөгү түшүп калды. Алишердин колунан тапанчасын көргөндө эле ого дээри коркуп сүйлөй албай калды. Карма Акбарды! Деп кыйкырып жиберди Алишер. Өзү бери столго басып келди да, ар жакта турган чүпүрөк менен колдун изи түшүп калбас үчүн столдун суурмасынан кармап тартып ачып, ичиндеги акчаларды тутамдап чөнтөгүнө салып алды. Акбардын башын жөлөгөн Камилжандын эки көзү дагы эле өлүп жаткан Абышта. Ал тура калып куралын алып, атып жиберүүчүдөй болуп аны тиктеп турат. Алишер ары жактан кулап жаткан арактан бирди алды да, бери келип, Акбарды өйдө кылып көтөрүп кучактады. Көтөр! Деди ачуулуу Алишер Камилжанды карап. Ал дагы эле нес болуп, эмне кылаарын билбей мээси токтоп калган эле. Алишер кыйкырганда эсине келе калып, Акбарды кучактап көтөрө баштады. Акбар он топ экөөнүн кучагында жетеленип баратты. Машинанын артына отургузуп, Алишер аны жыгылбасын деп кармап алды. Айда! Деп Алишер Камилжанга кыйкырды. Ал колдору титиреп, машинанын ачкычын салчу тешигин таппай карбаластап жаткан болчу. Машина ордунан эле аткан октой чимирилип учуп баратты. Караңгы түн машинаны өз кучагына алып, алыстаган сайын көрүнбөй караңгылыкка сиңип кетти. Зуулдап бараткан машинада Акбар өлүм менен арбашып баратты. Алишер анын ок тийген жерин кармап кан токтотуунун аракетинде, бирок кан токтоочудай түрү жок. Кан көйнөгүнүн сыртына чыгып, үстү башы баары канга чыланып бүттү. Акбар ака деп кайталап, дагы эле корккону басылбай, эки көзүн жолдон албай, Камилжан баардык ылдамдык менен машинаны айдап баратат. Ооруканага алып барыш керек, деп коет. Алишерлерди арт жакта кароочу көзгөдөн карап алып. Бирок Акбардын акыбалы оорлошуп баратты. Баягыдай онтогону жоголуп, бир эс ооп, бир эсин жоготуп, башы шылкылдайт. Мындайда жол да узарып кетип, машина кыбырап эле жүргөнсүйт. Алишер Акбарды карап туруп бир нерседен шектенгендей колунун тамырын кармады эле, тамыры сокпой калыптыр. Ага да ишенбей жүрөк тушуна кулагын такады эле, жүрөк эчак эле токтоптур. Далысынан кармап турган колун тартып алды эле, бир жагына кыйшайып, башы эшикке жөлөнүп калды да, ичиндеги акыркы деми кор деп чыгып кетти. Токтотчу машинаны, деди Алишер Камилжанга. Укса да укмаксанга салып, өжөрлөнүп айдап бараткан. Токтот дейм! Деп кыйкырып жибергенде, Камилжан тормозду тепкенде машина сүрүлүп барып токтоп калды. Алишер машинадан түшүп ачууланып ары-бери баса баштады. Акбардын өлүп калганын билбей Камилжан: Акбар ака, түзүксүзбү? Деп артка бурулуп сурап коет. Алишер ачуусу келген боюнча Камилжан отурган тараптын эшигин ачып: Акбар акаң өлдү. Эмне көрбөй турасыңбы? Деп кыйкырып жиберди. Өлдү? Жок чынбы? Вай, Акбар ака! Деп озондо ыйлай баштады. Бир тууганын жоготкондой, Акбар аке деп башын рульга жөлөп алып өксүп жатат. Болду, токтот ыйыңды. Өлүктү эмне кылуу керектигин ойлонолу, деди Алишер Камилжандан акыл чыкчуудай кеңеш күтүп. Камилжан акыл кошмок турсун, жаш балача ыйлап кайра жинди келтирди. Токтот дейм, боздогонуңу. Эмне бир тууганыңбы? Эмне мынча өксүдүң? Ооба, бир тууганым анда жакын болчу, деп көзүнүн жашын көлдөтө Алишерге жооп берди. Алишердин ачуусу келсе да үндөбөдү. Камилжан дагы эле ыйлап жүрөт.
Ал бардык корккон стресстерин ый менен чыгарып жатты. Акыры анын ыйынан тажаган Алишер: "Болду, катындарга окшобой, көз жашыңы тый. Эми болоор иш болду. Артка кайтара албайсың", дегенде Камилжан: "Баары сен үчүн болду. Сен келбегенде мындай иш болмок эмес. Акбар аке тирүү болмок". "Эмне? Бирөөлөрдү боздотуп, Акбар экөөңөр зөөкүрлүк кылып акча жеп үйрөнгөн экенсиңер. Ушундай күн келерин эмнеге ойлонбой тынч жүрбөдүңөр, я? Акбарың эмне мага жөн эле келди дейсиңби? Кылган кызматына очойто акча алмак", деди Алишер. "Бир эмес, эки адамдын канына забын болдуң. Баары сен үчүн өлдү". Алишер ачууланып, тапанчасын чөнтөгүнөн ала калып, Камилжандын чекесине такады. "Энең дурайын. Канчык кыңшылаган. Эмне, сен да өлгүң келип жатабы? Мага айырмасы жок, экөөбү, үчөөбү. Баары бир кылмышты баары бир мага илишет. Башта баары бир өлүм. Сени азыр атып салып кете берем", деп ызырына Камилжанды сөгүп жатты. "Жансоого, кечирип кой, Алишер", деп көзү чакчайып, атып жибербес бекен деп коркконунан үнү да чыкпай калды. "Айда машинаңы, өлө элегиңде", деп Алишер машинага кирип отурду. Көзүнүн жашын аарчып, мурдун шыр тартып алып айдап жөнөдү да: "Каяка барабыз? Акбар акени үйүнө алып баралыбы?" деди Камилжан эки көзүн жолдон албай. "Жок, барбайбыз ал жака. Келе соосуңбу? Ал жака алып барсак, аялы силер өлтүрүп келдиңер деп милицияга берет да, дароо. Анан каяка алып барабыз өлүктү?" "Билбейм. Азырынча айдай берчи, ойлоноюн", деди Алишер. Бир топтон кийин райондун борборуна кирип келишти. "Канал жака айда", деди Алишер. Камилжан Алишердин айтканына көнүп, айткан жагын айдады. Каналдын боюна келип токтоп, бул жерге эмне келгенин түшүнө электе эле Алишер машинадан түшө калып, Акбар отурган эшикти ачып сүйрөп түштү да: "Жардам бер", деди эле. Алишердин эмне кылып жатканын түшүнбөй эле жардам бере баштады. Алишер эки колтугунан көтөрүп, Камилжан бутунан көтөрүп, канал жакка жөнөштү. Камилжан эми гана түшүнгөндөй: "Эмне кылмакчысың?" "Сууга таштайбыз, чөгүп кетет. Акбар табылгыча биз алыска кетип калабыз. Бол эми, тез, бирөө жарым көрүп калбасын". Мындай кылууну каалабаса да, сууга ыргытууга аргасыз жардамдашып жүрөт. Сууга жакындашып, экөө Акбарды эки жактан, эки колунан, эки бутунан кармап, күүлөнтүп сууга ыргытып жиберишти. Караңгыда чулп этип сууга түшкөн угулуп, бирок эмне болгонун көрө алышпады. Алишер үңүлүп карап турду да, оор нерсе чөгүп кетти да, деп ойлоп, али да эсине келе албай жаткан Камилжанды жеңинен тартып: "Жүр", деди. Камилжан машинага отуруп айдап көчөгө чыкканда, Алишер өзү жашаган батирине машинаны айдатты. Таң жарып калганда келишип, чоочун көзгө чалдыкпасын деп машинаны короого киргизип коюшту. Камилжан дагы эле тынчы кетип, түнкү окуяны ойлонуп, башын чайкап, бир нерселерди күбөрөнүп басып жүрөт. Көзүнө Абыштын өлгөнү, Акбар өлүп аны сууга ыргыткандары көз алдынан кетпей, кайра-кайра көрүнүп жатты. "Отурчу бир жерге, нервге ойнобой", деп Алишер кагып койду эле, тил алып унчукпай отуруп калды. Бирок ичинен эзилип, жерди караган боюнча эле бир чекитти тиктеп олтурат. Алишер: "Эми эмне айла кылабыз? Мени үй бүлөм күтүп жатса керек, мен кетишим керек". "Эй, Келесо, азыр көчөгө чыксаң эле милиция кармайт". "Неге кармайт? Мен эч ким көргөн жок да. Машинаңдын ичи бүт кан. Майы кармап каяктагы кан десе эмне дейсиң, я?" Камилжан Алишерди карап, үн сөзсүз тигилип калды. Ал азыр чындап эле майычилер кармап алса эмне дейм деген ойго батып кетти. Эшикке чыгып эки жакты кара. Эч ким көрбөгөндөй болсун. Акырын чыгып машинаңдагы канды жууп тазалап кой. Камилжан туруп алып көңүлсүз эшикке жөнөдү эле. Алишер: "Кечинде мени чек арага таштап келесиң. Анан эки колуң бош. Кайда барсаң анда бар, төрт тарабың кыбыла", деп керебетке жата кетти. Камилжан эшикке чыгып, эки жакты акмалап карап туруп, эч ким жоктугуна көзү жетип, колонкадан чыгып жаткан суудан алып машинасын жууй баштады. Алгач канды көргөн Камилжан окшуп кусуп жиберди да, бир кыйла отуруп эс алып, анан машинанын ичин тазалай баштады. Бул маалда Абыштын дүкөнүндө милициялар ким атып өлтүрдү деп иликтеп, криминалисттер келишип, далил буюмдарды кылмышка тиешеси бар деп чогултуп жатышкан.
Бул түнкү чуулгандуу окуя райондук милиция бөлүмүнө угулуп, жетекчилер кол алдындагы кызматкерлерди жекире урушуп, туш-тушка жөнөтүп жаткан учур эле. Ар бир шектүү машиналар тинтилип, айдоочулардын документтери, кайдан келе жаткандары, ат үгүл жүргүнчүлөрүнөн бери текшерүү болуп жаткан. Кылмыш жалпы район боюнча угулуп, ар бир милиция кызматкерлерине кулактандырылды. Камилжан кирген кезде Алишер уктап жаткан экен. Ойготуп албайын дегендей бутунун учу менен акырын басып келип жердеги төшөнчөлөргө жата кетти. Түнү менен уктабаганга көчүлүп тез эле уйкуга кирип кетти. Булар ойгонгон кезде кеч кирип калган эле. Милициялар түп көтөрө издеп жатканы тууралуу кабарлары жок эле. Чек арадан өзбек тарапка өтүп кетем деп ойлогон Алишер Камилжанды ошол жакка айдатты. Бир кезде өзү сагынды өткөрүп жиберген жерге келген кезде түн бир окун болуп калган эле. Анда тынч болсо, азыр таможняга келип токтогон эле машиналарды тытып карашып, ар бир жарандан өздүгүн текшерип кое беришип жатыптыр. Болду болбоду бизди издеп жатат, деди Алишер Камилжанга. Арт кайда? Деди Алишер. Ансыз деле баарын көрүп турган Камилжан Алишердин оюн айттырбай түшүндү. Дароо бурулган бойдон машина артка жөнөдү. Жок, бүгүн эч жака кете албайт. Милициялар шимшип, ар бир машинаны көздөн өткөрүп жатыптыр. Мурдагыдай болуп, кайра колго түшүп калууну каалабайт. Эпте өтүп кетсе, сагын баштанып таптырбай кетет. Ушундай ой Алишердин мээсине кылт-кылт этип түшө калып жатты. Кайра таң атпай баягы эле үйгө келишти. Мында баары тынчыгыча күтө турмак болду. Камилжанды кое берсе эле көчөгө чыгып колго түшүп, өзүн каяка бекингенин айтып коет деп кетирбей жатты. Кетем десе эле, азыр экөөбүз тең издөөдөбүз. Көрдүңбү милициянын көптүгүн? Алар эмне үчүн жүрөт дейсиң? Ошо сенин машинаңды байкап калышып, сенин машинаңды издешип жатат, деп коркутуп койду. Мен өлтүргөн жокмун да. Мен аларга да ошентип айтам, деди Камилжан корккон түрү менен. Аларга айырма жок. Колго түштүңбү? Уруп болсо да мойнуңа коет. Бир эмес 2 киши өлдү. Могу жериңе илет да кесип жиберет, деп мойнун чапкылап көрсөтүп. Кармалсаң 15 жыл берет. А мен болсо таптырбай өзбек жакка кирип кетем. Анан мени таап көрүшсүн. Анан мен кантем, Алишер? Менде бала чака бар да. Сен мени менен чогуу тиги тарапка өтүп кет, анан үй бүлөңдү чакырып аласың. Камилжан ишенгенсип калды. Алишер түнү чыгып дүкөндөн жегенге бирдеме сатып келет да, күндүзү ийинде жаткан түлкүдөй болуп тынч отурушат. Ошентип дагы бир күн өттү. Көчөгө чыкса эле колго түшүп калаарын билген Алишер эч жакка чыкпай бекинип отура берди. Камилжанды коркутуп койгондон бери кетем дебей калды. Өткөн күндөрдү унутуш үчүн арак алып келип ичишет да кечке укташат. Анан түндө туруп алып дагы арак алып келип, кайта таң аткыча ичишип, кайра укташат. Ошентип бир жума өтүп кеткенин билбей калышты. Адаттагыдай эле күндүзү уктап жатышкан. Күтүлбөгөндөн эле жерден тарса-турс болуп кетип, кишилердин топураган үндөрү чыгып, чуркаганы угулду. Уктап жатса да кулагына бир добуш угулуп, дароо мээсине келишти деген ой кылт эте түштү. Көзү умаштай ачылып, жастыгынын астындагы тапанчасы эсине түшүп, эми гана кол сунуп ала калаарда, күп бети бирөө үстүнө жабыша минип колун кайрып жиберди. Колу ооругандан кыйкырып жиберди. Ары жакта бири Камилжанды минип алып колун кайрып жатат. Силер кимсиңер? Деп Камилжан кыйкырды эле, үстүндөгү киши бери оодара тартып, чөнтөгүнөн документин алып чыгып, Камилжандын мурдуна такады. Ансыз деле Алишер булардын милициядан экенин билип турган. Мен ага лейтенант Азизов Кайратмын. Силер кылмышка шектүү жарандарсыңар. Адам өлтүрүү боюнча айыпталасыңар, деди. Баарын кылган муногу киши. Мен жөн эле машина айдаган адаммын. Мени кое бергиле, менин күнөөм жок, деп жан талаша чырылдап актанды эле. Тиешең барбы жокпу? Тиги жактан текшеребиз, деди, үстүнө минип алган калыбынча кыймылдатпай кармап. Сенин аты жөнүң ким? Деп сурады Алишерди кармап турганы. Алишер жооп бербей терс карады. Анын ордуна Камилжан жооп берди. Анын аты Алишер. Баарын уюштурган ушул, деди эле. Алишер ачууланып сөгүнүп, азыр колу бош болсо муунтуп өлтүрүп койчудай жулунду эле, өзүн кармап турган жигиттин күчтүү колдору кое бербеди. Сырттан дагы экөө кирип келди. Бири милиция формачан, бири жөнөкөй кийимде. Камилжанды кармап турганы өзүн ага лейтенант Азизов Кайрат деп тааныштырганы баарына буйрук берип сүйлөдү. Алып кеткиле, жигиттер, деди. Алишерди алып чыгып, бирин өзүлөрүнүн машинасына, бирин Камилжандын машинасына бөлүп отургузуп коюшту.
Бир аздан соң ага лейтенантмын деп тааныштырганы менен сержант формасындагы милиция экөө үйдөн чыгышты да экөө коштошуп, ага лейтенант машинага отурганда эки машина биринин артынан бири ээрчишип райондун борборуна карай жол алышты. Райондук милиция бөлүмүнө алып келишип, Алишер менен Камилжанды бөлөк-бөлөк кылып камап коюшту. Урматтуу угармандар, 8-бөлүм соңуна чыкты. Чыгарманын калган бөлүктөрүн кийинки бөлүмдөрдөн күтүңүздөр. Эгерде чыгарма сиздерге жаккан болсо, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Менин каналыма каттала кетиңиздер.